Бешинчи процедурный. Улан Самекович, рахмат чоң. Мына Ноокат районунун ички иштер бөлүмүнө мына азыр көрүп атасыздар, социалдык тармактарда аябай бир резонанс жаратып атат да. Эл милицияга ишенип, ушул өзүнүн ишенимин билдирип турса, мына бүгүн Ноокат ички иштер бөлүмүндө ошол жерде Көкжар бөлүмүнүн жетекчиси, ошол жердеги мына ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери мына ичара келишпестик болуп атат да. Ушул боюнча бир ыкчам чара көрүш керек да. Ушуга бир тапшырма берсеңиздер. Мына жетекчиликке ишенбөөчүлүк көрсөтүп атышат. Ал жерде да бир топ кылмыштар бар деп атышат. Ушул боюнча бир чара көрүш керек батыраак. Эми ушунчалык ишенбөөчүлүк көрсөткөндөн кийин ошол жердегилердин иштегенге укугу барбы, жокпу, ушул боюнча бир иликтеп чыгып тапшырма бериш керек да. Андан сырткары дагы бир маселе бар мына. Бангладештен Кыргызстанга ушул эмгек миграция министрлигинин квотасы менен Кыргызстанга алып келген жумушчуларды мына келишимдин негизинде алып келинген. Бирок алып келгенден кийин ал жумушчуларды ортомчулар башка жумуштарга тартып кетип, паспорттору ошол алып келген ишкерлерде калып кетип атат. Ошол жумушчулар өздөрү башка жактарга, башка жумуштарга кетип калып атты да. Ушул миграция министри да ушуну көзөмөлдөп карап берсе, анан ички иштер министри да ушул боюнча бир териштирүүлөрдү жүргүзүш керек да. Ушул боюнча бир тапшырма берип койсоңуздар. Рахмат чоң. Эрин Мырза, эске алыңыздар.